Аида Салянованын инеси Улан Саляновдун өлүмү боюнча кылмыш кодексинин 97 адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголду. Ак түстөгү минивэн унаасын издөө Чүй облусунун жана Бишкек шаарында жүрүп, атайын блокпосттор коюлду. Бак ыкчам иликтөө иштери жүргүзүлүп атат. Бул боюнча Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 97 беренеси менен кылмыш иши козголду. Бир топ соттук медициналык экспертизалар дайындалды. Азыркы учурда ошол бардык ыкчам иликтөө иштеринин негизинде дагы толук маалымат кармалгандан кийин да беребиз. Окуя Чүй облусунун Аламүдүн районуна караштуу Көкжар жаан конушундагы Улан Саляновдун үйүндө болгон. Бүгүн түнкү саат 1:30 чамасында Жогорку Кеңештин депутаты Аида Салянованын иниси Улан Саляновдун дал ушул үйүнө 3-4 бет капчан киши кирип келген. Андан улам акча талап кылып баштаганда Салянов ага каршылык көрсөтүп баштаган. Ошол маалда ок атылып, анын натыйжасында Салянов каза тапкан. Уландын жубайынын Чүй милициясына берген маалыматына караганда түгөйлөр 5 убак намаз окушкан. Дал ушул каргашалуу түндө да намаз окуганын бөлмөгө киргенде 3 бет капчан киши келип, алгач акча талап кылып, курал-жарактары менен коркута баштаганда каршылык көрсөткөн Уланга 2 жолу ок атылган. Ошол маалда 17 жаштагы уулу кошуналарын жардамга чакырууга эшикке качып кеткен. Мына бул үйдө турган кошунасына барган. Биз барганда кошуналарына маалымат алууга мүмкүн болбоду. Ал эми Улан Саляновдун кошуналары мылтыктын үнүн укпаганын, бирок анын жөнөкөй, адамгерчиликтүү киши экенин билдиришти. Ошол эле маалда мындай жагдайдын жаралып калышына түшүнбөй жатканын кошумчалашууда. Ошо уга алган жокпуз да. Биз дагы ошо кичинекей балдарыбыз бар, неберелер бар, анан эчтеке мындай угулган жок. Анан эле машиналар өтүп калганда кичине эмет калды, бу эмне машина мындай өтүп атат деп. Аңгычак деле уже милициялар келип калды. Ал ортодо Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов Улан Саляновго кол салгандар Аида Саляновадан үч алууну көздөгөндөр болушу мүмкүн деп күмөн саналоорун билдирип чыкты. Анын айтымында Саляновага буга чейин да кол салуу аракеттери болгон. Мындан улам Атамекен фракциясы Салянованын коопсуздугун камсыздоо талабы менен УКМКга кайрыларын айтышууда. Азыр нарындамын. Мен барайын, фракция менен жолугайын, ана фракция менен жолугуп чечебиз. Ооба, кайрылабыз, коопсуздугун камсыз кылып бергиле. Ошол боюнча. Негизи буга чейин да болду эле ошол Саляновага. Буга чейин да болгон, буга чейин резиденцияда болсо болгон. Ал эми Ички иштер министрлиги мындай дооматтарды четке кагып, саясий себеп жок экенин билдирүүдө. Айрым маалыматтарга караганда Улан Салянов унаа сатып алып, аны кайра оңдоп сатып иш кылчу. Эч кандай саясатка киришип көргөн эмес. Ал 42 жашка чыккан, артында 2 баласы калды. Улукбек Кутманбаев, Тилек Асхатбеков, События, Бишкек.